Книги, литературу, которая передает университет. Мээргүл Асаналиева Ошмунун педагогика, искусство жана журналистика институтунун окутуучусу. Ал аялдар дүйнөнү өзгөртөт деп аталган сынакта баш байгени жеңип алды. Конкурсту Оштогу Русский дом уюштуруп, ага ар тармакта эмгектенген 100дөн ашуун айым катышкан. Анда катышуучулардын илим жана билимдеги жетишкендиктери, сыйлыктары жана коомго кошкон салымы бааланган. Аялдар дүйнөнү өзгөртөт аттуу конкурс жарыяланып, ошол жака мугалим жана насаатчы деген номинация боюнча катышып, ал конкурстан утуп алып, конкурстан уткандыгыбыз үчүн ошол 100 ошол китепти акысыз мага беришти. Конкурска ар түрдүү сферадан 100дөн ашык жалпы талапкерлер катышып, ошонун арасынан ушул мага буйруган экен. Жеңиштин сыйлыгы катары 100 китеп тапшырылды. Бүгүн Русский домдун өкүлдөрү аларды жеңүүчүгө тапшырды. Мээргүл Асаналиева болсо бул китептерди өз каалоосу менен Ошмунун борбордук китепканасына өткөрүп берди. Китептер педагогика багытындагы студенттерге арналган. Алардын арасында орус тили жана адабияты боюнча окуу куралдары жана белгилүү орус жазуучуларынын чыгармалары бар. Аземде Ошмунун жетекчилиги сөз сүйлөп, окутуучуну жеңиши менен куттуктап, белек болгон китептер студенттер үчүн чоң пайда алып келерин белгиледи. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.